Кыргыз-тажик чегарасында жыл башынан бери экинчи рет ок атуу менен коштолгон окуя катталды. Тажик чегарачылары 10 мартта мурда колдонулуп келген жүрүү багытын өзгөртүп, талаштуу аймакка чыгышкан. Кыргыз чегарачыларынын эскертүүсүнө баш ийбей ок атышты. 11 март күнү да Ош-Баткен-Исфана жолунун эки таш жерлигинде кыргыз автоунааларын ташпаранга алышкан. Натыйжада 20 мүнөткө созулган ок атышуу орун алган. Облус башчысы сүйлөшүүлөр бүтмөйүнчө аталган аймакта түнкүсүн каттабай турууну эскертти. Азыр бир коркуп, бир кандайдыр бир жерге барып же барбай коюштун деп мен айта албаймын. Бүгүнкү күндүзгү мен айтып кетер элем, түнкүсү ушул Исфана Баткен жолунда, ушул Баткен областынын элдерине айтайын, мындай барылбай турсун. Себеби дегенде биз ошол жерде эки таш тараптан таш ыргытуулар болуп кетип жатат. Ошондон ошол маселени биз эртеге 12 мартта жолугушууда биз ошол жердин тагдырын чечишибиз керек. Эки таш жерлиги мурдатан эле чегара чыр-чатактары катталган учурда кооптуу аймак катары белгилүү. Айрыкча чегарага чектеш айылдардын тургундарын коопсуз жайга көчүрүп чыгууда тоскоолдуктар болуп келет. Аксай айылынын айыл башчысы акыркы катталган окуялардан да жергиликтүүлөр кооптонуп турушканын билдирди. Январдагы окуяларда өзүңөргө белгилүү мына Капчык айылында көпүрө жок. Мен муну бир топ жетекчилерге да кайрылдым. Эвакуация мезгилинде биз жаш балдар менен өтө суукта өтө кыйналып кеттик да ошонун аркасынан. Азыр эми бул жаз келип бир жазгы талаа иштерин кылышка да элдин колу барбай жатат. Азыркы кечээки 2 күндүн арасындачы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн менен мына коңшу тажик тараптан ар кандай провокациялар болуп атат, ок атуулар болуп атат, Ылдыйка, Көк таш айылдарында. Буга чейин чегара окуялары тургундар тарабынан болуп келген болсо, акыркы учурларда тажик чегарачыларынын ок атуусунан башталып отурат. Бул ачык эле тажик тараптын чагымчылдыгы экенин Ак Татыр айылынын тургуну Муктар Али Калмурзаев айтууда. Чегара чечилбесе коопсуз жайларга көчүп кеткендер да болууда дейт. Мына эки таш деп ошол жерде таш ыргытып, эми бул мындай айтканда провокация кылып атат да бул тажиктерчи. Эмне себептен анча атат? Эч ким түшүнбөйт. Уже кооптонуп, анча-мынча эл чегарадан көчүп чыгып атат башка айылдарга, коопсуз жерлерге. Конечно, элге кыйын болуп атат да бул жердечи. Жаш балдарны, кары картаң аялдар, аксакалдарды эми көрүп атабыз да чыгарып атат да. Эми көп эмес анча-мынчасы алиги корккондоручу. 2 күн катары менен болгон окуядан соң облус башчысы эки таш жерлигин көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма бергенин билдирди. Учурда абал туруктуу экенин айтат. Чегара кызматы күчөтүлгөн тартипте чегара тилкелерин кайтарышууда. Ошол жердеги эки ташты биз көзөмөлгө алуу, элдерге ошол жерде жөнөкөй мындай коопсуздукту камсыз кылып берүү максатында тапшырмаларды койдум. Баткен Исфана жолу азыр ачык, эч кандай мындай жол тосулуп же токтоп калды деген андай жок. Жалпысынан чегара азыркы учурда тынч, тиешелүү органдар жерлеринде иштеп жатат. Чегарадагы болуп өткөн окуяларга байланыштуу 12 март күнү Тажикстандын Согди облусунун башчысы менен Баткен облусунун башчысы жолукмай болду. Жолугушууга бардык район акимдери, чегара кызматынын өкүлдөрү да катышат. Эскерте кетсек, чегарада тынчтыкты сактоо боюнча бир канча рет эки тараптын аксакалдары жолугушкан. Андан көп өтпөй акыркы окуя катталып отурат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.